Ошол силерди үйрөнгөн илимиңер силерди баарын алат да. Мисалы биз ооруларды баарын эмне менен базалайбыз? Дары менен базалайбыз. Өзүбүздү сулуу болуш үчүн эмне кылабыз? Крем сыйпайбыз бетке. Боенобуз. Ошонун баары маска болуп жетпейт да. Маска да мадамдын чыны немеде. Анан буну алдырган себебибиз буда жыт бар. Уктасыңар да. Мына жерде Кудайым берген мага ар бир чөп чарларда өзүнүн касиеттери бар. Иштейт ошонун касиеттеричи. Мисалы сүйүүгө жетпей сүйүүнү жаза албасаңар, розаны алып чайыңарга кошуп, ошо менен дем алып көрсөңөр, ошону эмнеге чакырсаңар, ошол нерсе силерде иштей баштайт. Сүйүүчү. Сүйө албай атпайсыңарбы, ошо сүйүү башталат силердичи. Ошол ар бир нерсенин өзүнүн бир энергетикалык күчү силерге иштейт. Просто болгону силер ошону иштетип көрсөңөр эле. Мисалы азыркы биз берип аткан бул практикалардын баарын 21 күн тынбай жасасаңар, 21 күндүн ичинде баш 7 күндө биринчи результат башталат. 21 күндөн кийин точно результатын көрөсүңөр. Бул мята чөп. Азыр бул бажыт башка чөп жок ошо. Мятада. Эми сиздер азыр мятаны көрдүңөр. Бүтүн чыттадыңар. Сонун бекен жакпаганда да. Өзүңөргө сиңириңер да. Эртеңде азыр силер кылып аткан энергияны силер ушул эле мятанын бүтүн оюңар менен чыгып ошондой бир ала тоодун башында эң таза жерде чыгасыңар азыр оюңар. Ошол муздак жердеги аба менен ошону киргизип туруп, өзүңөрдүн ар бир клеткаңарга жеткизип дарылайсыңар. Ошол абанын күчү силерди дарылай баштайт, жашарта баштайт, баарына келе баштайт да. Болгону ушуну силер жетишкенди билишиңер керек. Клетка бизде оорудун баары биздин клеткаларга кислород жетпей атат. Бүт оорунун чыгып аткан нерсечи. Мисалы ошон үчүн дагы биз дайыма айтып келебиз, азыр сатышат го эмне деген эле, магний водород деген. Как будто Кудай ошого чалып койгондой да. Ошо да эгер ошону туура билип, туура ичип, баары назначениясы менен туура өзүнө жеткизе алса, ал ошол как мүрөктүн дарысы катары ийип да. Бирок адамдар көрүп калганбыз тиги ошо майни бербей ичипчи. Вот ошол сыяктуу азыр силер биринчи бүгүнкү биз өтө турган нерсе ошол жолуңарды ачып, ошол биринчи өзүңөргө кислород жеткизе алышыңар керек. Эртеңде мындан кийинки кечке чейинки бериле турган илимге чейин силер ошол жок дегенде азыр бир кичине даяр болуп калышыңар. Азыр эң башында силер кирип келгендерди жерледик эле. Кандай отургула дедик? Абаны терең соруп, манас деп ошол энергияны чакыргыла дедик э. Ошол энергияда отургула өзүңөрдү алып келип, эртеңде баарыңардын оюңар ошого берилип, ошол энергияда болуп, ошол күчтө болот да колдоп турган. Эч кандай бир башка күчтөрдүн да келип силерге таасир тийбей калат да. Дагы ошону үйрөндүңөр биринчи сабагыңарда. Экинчи сабак азыр дем аласыңар, дем тартып ана демди терең тартып өзүңөр санап 1 2 3 4 деп анан ичиңерден чыгарыңар. 1 2 3 4 5 6 деп. Ошентип 3 жолу жасагандан кийин сезимиңер иштетпей баардык силердин клеткаңарга ошол чыгарып атканда дем чыгып, демден силерде оору барбы, эмне бар, жаман нерсенин баары кайра демиңерден чыгып аткан. Бул дем Кудайдын деми болуп атат. Чыгардыңарбы? Чыгардыңар. Эми өзүңөр тоонун бийик чокусунда турасыңар. Кыржалык таза. Ошол жерде абаны терең жаңкырдай эле соргонуңарда мына ушул жытты соросуңар колуңардан. Ушул жыттын сезип атканын сезгиле да. Ушу силердин баардык клеткаңарга айыктыруучу, сакайтуучу жана силердеги баардык касиеттерди козгоп туручу ийиткечи гүл катары кабыл аласыңар да, ошонун жыты катары. Ошону дем алып, чыгарып 5 мүнөттөн кийин отурасыңар.
Özgürlüğü çağrısı yok. Çağrılar rahat bir verdiği yaşatmasın. Her bir duyduğuyla ilgili bir satma şeye separetin bazı ilgileri oluyor yaklaşık bir tane özgürlüğü çağrılar olasın. Bu da ayet şeyde bağırın belge. Özgürlüğü çağrılar baştan 4 birindeydi. Özgürlüğü çizgisi adamların film bu. Çiğniliğin içinden yana adamlar özgürlüğü çağrılar. Hatta bir şey değil, yok oldu. Ben adamlara böyle adı kesler var kadar çöplerler bir de. Al vakta çöplerler ve namsızlığı açık olursa aladı film yer bir de şey. Durağa kadar ara yahu oturdu meşgulde çöp meşgulde hazırda bir ülkede halk dedi. Anında bu arkadaşları cevabı bu ayrası yok. Hazırda şiir dağrı dedi. Yine Allah'tan yürüyeceğini dostlara bir çöp mamut böyle bir çöp çıkma böyle yer getirildi. İlgili bir yerlerinde herkes sağır bulup yok bir sonra çok geleceğin getir olsun. Çoktan bu salga çıkıyor. Türk yok olgan bilgi sırlarını açıp bakaldarların hasiyetin, keremetin, işte faydalarını bilinci çıkmasın diye şeyden cezadır. Böyle iyiden cezat, o öyle patlayacak bilgileri Arap böyle gözünden kaçarak bu işte çok güzel doğrulardan kaydetmiş. Birinci ise bitti. Gözü gördü. Yazdırı aldın harbi. Hazreti çıkan utku mı? Yededeli, yededeli geçe. Yededeli yok eşigir olsun. Bana kuymaklak olsun. Eğer kakası çıkallar gelirse. Yedin içinde şeyde başlaymış. Kışlar iyi yok alırdı. Böyle çatırlar. Havanı sordular. Böyle. İçeri düştü. Havanın git ortadan her türlü gelişikti. Kadar sürece sonra ince de dağılır. Bilmeyin sevdi. Kaç yerden ne var sevdi. Hazır şey havanı sorgunda. Hazır kayra kıldı. Kayra sonra kayra kıldı. Sonra ciltin yerde tezesi. O şeyde bir yirgenin barıgan. Sonra ciltin yedesin. Bu yirge şeyde uktap kalgan yer değil. Dava soğukta kalgan yer tartılıp bir göz üstü köp yese yer kalmayacak. Buna oşol yer ses geriye de barıgan bile olur. Bu kadar bir güzel olur. Barıgan da bu dese olur. Yazagan diye. Bu seferlik. Oşolum ki çok oytup ağlamga baylap dursaňar sezgin oşol uktap jatkan
адашкан ертіп қойып, тоқтап тұрған. Мына ошоға өзі баштайды да, ошо байланышат да. Адамдар ошол ертти кыскартып алышкан. Ошол адам өзүнүн өмүрүн кыскартып алган. Жашоосундагы жашоолордун баарын кыскартып алган. Бул силерге берген экинчи сабак. Ар бирин аткарып, бир күн катар кылып, анын анан жыйынтыгын айтып бересиңер, айта баштайсыңар же буну жазап өзүңөр бөлүп башка элдерге, башка тууга туушаңарды баарын ошол калган жетимге ойготуп баштайсың. Буну, конечно, узак жасаш керек. Бул жерде дагы убакыт жок, ташыбыз. Тез силер ой коюшуңар керек. Тез жарашыңар керек. Бүгүнкү да силердин шашып убакка нерсеңиз аягында келип биз Манас атанын Ордого берген, элдиңерге берген сансыз байлыгы бар. Ушундай аларды да жаратыш өчүн. Кандай болдуңуздар? Билгендер болду. Бул жерде силердин бир кандай сезимиңер керек да. Ошол нерсеге койгончу токтоп калган да. Ошол үчүн биз көп нерсени жазып атабыз, медитацияны да жазып атабыз, баарын жазып атабыз. Бирок результат көрбөй атабыз да. Кээде биз именно ошол нерсеге, токтоп калган нерсе көңүл бурбай жатабыз. Аябай көп нерселер менен биздеги көп касиеттердин баарын ачуучу ошондой энергетикалардын баары жабылып калган да. Жакшы, буну да үйрөндүңөр,